1941-1945 жылдардагы улуу ата мекендик согуштун ардагери, коомдук ишмер, акын жана жазуучу, Кыргызстандын ардагерлер кыймылынын активисти Асек Курманбетов 101 жашында каза болгонун терең кайгыруу менен билдиребиз. Асек Курманбетов 1923 жылдын 2 январында Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунун Саруу айылында туулган. Ал 1942 жылдын башында согушка мобилизацияланып, Улан Удэ шаарына жөнөтүлгөн. Ал жакта жөө аскерлердин аскердик окуу жайынын толук курсунан өткөн. 1943 жылы май айында окуусун аяктап, кенже лейтенант наамына ээ болуп, армияга жөнөтүлгөн жана 735-аткычтар полкуна бөлүнгөн. Аскердик кесиптик даярдыгынын даражасын жана жеке лидерлик сапаттарын эске алып, кенже лейтенант Асек Курманбетов аткычтар взводунун командири болуп дайындалган. Ал ушул атактуу кызыл туулуу полктун курамында улуу ата мекендик согуш талааларында согуш жолун басып өтүп, Россиянын, Белоруссиянын, Украинанын жана Европанын айылдарын жана шаарларын фашисттик баскынчылардан бошоткон жана согуш жолун фашисттик Германиянын борборунда аяктаган. 1943 жылы декабрда ал эки бутунан оор жарадар болгон, бирок жаракатына карабай кайрадан согушка кайтып келген. Эмгек сиңирген ардагердин күжүрмөн жолу ата мекендик согуштун 1 жана 2 даражадагы ордендери, Кызыл Жылдыз ордени, Германияны жеңгендиги үчүн, каарман эмгеги үчүн деген медалдар жана юбилейлик сыйлыктар менен белгиленген. Согуш аяктагандан кийин ал советтик армиянын катарында кызматын улантып, кийинчерээк кызмат өтөөдөн бошотулган. Согуштан кийин ардагер пенсияга чейин айыл чарба жана өнөр жай тармагында башкы бухгалтер жана ревизор болуп эмгектенген. Бирок ардактуу эс алууга чыккандан кийин да Асек Курманбетов шаардын окуучулары жана жаштары менен жолугушууларды өткөрүүгө өзгөчө көңүл бөлүп, өсүп келе жаткан муунду аскердик патриоттук тарбиялоо улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринин маанилүү миссияларынын бири деп эсептөө менен коомдук ишмердүүлүгүн активдүү уланткан. 2016 жылы ал даңк медали менен сыйланган. Мындан тышкары Асек Курманбетов акын жана жазуучу катарында белгилүү болгон. Асек Курманбетов чыгармачылык жолун 75 жашында ырларды, поэмаларды жана аңгемелерди жазуу менен баштаган. Ал коомдук турмушка активдүү катышуу менен Ак Жол коомдук фондунун президенти болуп иштеп, карыларга, майыптарга жана кароосуз калган балдарга жардам көрсөткөн. Асек Курманбетов кайраттуу, чынчыл жана боорукер адамдын үлгүсүн көрсөттү. Анын жаркын элеси биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө калат. Улуу ата мекендик согуштун ардагери Асек Курманбетовдун туугандарына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Садыр Жапаров, Нурланбек Шакиев, Адылбек Касымалиев, Данияр Амангелдиев, Камчыбек Ташиев, Этил Байсалов, Бакыт Төрөбаев жана башкалар.